Сутка ичинде өлкө аймагында 13 өрт кырсыгы катталып, аларды өчүрүүгө 15 бөлүм тартылган. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Бишкек шаарында 3, Ош шаарында 3, Чүй облусунда 4, Жалал Абад облусунда 1, Нарын облусунда 1, Ош облусунда 1 өрт кырсыгы катталган. Жалал Абад облусунун Нокен районундагы Масы айылында күрүч тазалоочу жайдын 48 чарчы метр чатыры жана шаймандар күйгөн. Өрттүн себеби такталууда. Нарын облусунун Кочкор районундагы Исакеев айылында гараждын ичинде Volkswagen Passat үлгүсүндөгү жеңил унасы толугу менен күйгөн. Өрт электр зымдарынын кыска туташуусунан келип чыккан. Ош облусунун Нокат районундагы Шакар Кыштак айылында жыгач устунду шифер жабылган 2 кабаттуу сарайдын 50 чарчы метр чатыры, 150 боо жүгүрү сабагы, 30 түк чөп, 20 түк саман жана 500 килограмм отун күйгөн. Өрттүн себеби такталууда. Бишкек шаарынын 1-Май районундагы Калыс Ордо конушуна жыгач устунду шифер жабылган бастырманын 40 чарчы метр чатыры жана 30 түк чөп күйгөн. Өрттүн себеби такталууда.